Орчундук кабарлар менен таанышыңыз күнү бою мындай окуялар болуп кетти. Автоунаасы жаралган прокурордун абалы оор бойдон калууда, колу билигинен үзүлүп кеткен тергөөчү көп кан жоготкон жаратылган прокурорго операция жасалууда. Аларда казынага миллиондогон зыян алып келген мурдагы депутат Урмат Аманбаевага абактан чыкты. Экс-чиновник айымга тагылган кинелердин өзгөртүлүшү эмнеге байланыштуу экенин алдагы мүнөттөрдө биле аласыз. Аларда түрк министри кайрадан Кыргызстанга гүлөнчүлөр коркунуч жаратып жатканын айтып чыкты. Тамыры жайылганын белгилеген Чавушоглу кыргыз бийликтерин аларга каршы чара көрүүгө чакырат. Мен Айгерим Жаныкул окуялардын чоо жайына кененирээк токтолом. Адегенде Кыргызстан өзүндө болуп жаткан жаңылыктарга кайрылалык. Орто Сай айылында автоунаадагы жарылуудан жаракат алган прокурор Эркен Курманалиевдин көп кан жоготкон операция жасаган Бишкектеги травматология жана ортопедия борборунун директору Сабырбек Жумабеков билдирди. Айтымда жарылуудан прокурордун колу билигинен үзүлүп кеткен, учурда ага операция жасалган. Ошондой эле бир көзү катуу жабыркаа учурда көзүнө операция жасалууда. Бүгүн эртең менен эскерте кетсек, Аламүзүн районундагы Орто Сай айылында башкы прокуратуранын ага прокурору Эркен Курманалиевге таандуу унаанын жанында куту жарылган болчу. Жарылуу болгон жерде милиция жана коопсуздук кызматкерлери учурда иш алып барып жатышат. Жарылуунун себептери жана прокурордун кесиптик ишмердигине катышы барбы жокпу, учурда бул версиялар такталууда. Экс-депутат Урмат Аманбаевага карата Бишкектин Октябрь райондук сотунун жана Бишкек шаардык сотунун өкүмү өзгөртүлүп, абактан бошотулду. Бул тууралуу Жогорку соттун маалымат кызматынан кабарлашты. Сот Аманбаеваны кылмышка шериктеш болгон жана кызмат абалын кыянаттык менен пайдаланган деп таап 30 000 сом айып төлөгө милдеттендирди. Ал эми Аманбаева менен бирге айыпталган Манзура Улухаджаевага карата мурунку өкүмдөр күчүндө эле калган. Жогорку кеңештин 5-чакырылышынын депутаты Урмат Аманбаева Бишкек шаарынын Октябрь райондук соту 9 жылга эркин ажыраткан болчу. Бул өкүмдү кийинчерээк шаардык сот дагы күчүндө калтырган. Эми кайрадан жогорку сот бул өзгөртүүлөрдү четке кагып, кайрадан жазасын өзгөрттү. Аманбаева Ошто кургагучка каршы күрөш боюнча медициналык борбордо башкы эсепчи болуп турганда коррупциялык схемалар түзгөн, мунун айынан өлкө казынасы ири өлчөмдө зыян келтирген деп айыпталып, жогорку соттун чечими акыркы жана даттанууга жатпарындагы кошумчалай кетелик. Башка кабарлардан 3 августта Вашингтонда Борбор Азия мамлекеттеринин тышкы иштер министрлери чогулганы жатышат. Американын мамлекеттик катчысы Джон Керри жетектеген жыйында Орто Азия чөлкөмүндө кирген өлкөлөрдүн ортосунда 5 долбоордун иштетүү боюнча маселе каралмакчы. Алардын катарында экономика, климаттын өзгөрүүсү, коопсуздук жана адам укуктары тууралуу маселелер бар. Белгилей кетсек, 5 мамлекеттин министрлери мындай форматта биринчи жолу жолугушуп жатат. Аталган жолугушууда бизнесмендер жана жеке инвесторлор тартуу боюнча дагы сүйлөшүүлөр орун алмакчы. Эми кепти Түркияга бурам. Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу CNN түрк телеканалы менен болгон маегинде Фетхулла Гүлендин тарапташтары Кыргызстан үчүн кооптуу экендигин дагы жолу эскертти. Видео жана текст телеканалдын сайтында жайгашкан. Анын айтымында, эгерде Кыргызстанда төңкөрүш болсо, аны Гүлендин уюму уюштурат. Бул Кыргызстан үчүн абдан чоң коркунуч, дейт Чавушоглу. Ал Түркия Гүлендин тарапташтары бир өлкөлөргө мүмкүн болуучу коркунучтар тууралуу эскертүү бергенин кошумчалады. Эске салсак, буга чейин Түркиянын тышкы иштер министрлиги кыргыз бийлигине 2 ирет кайрылып, республикада Гүлендин тарапташтарына чара көрүү зарылдыгына чакырган. Мындай болбосо, эки мамлекеттин мамилеси өзгөрүшү мүмкүн экендигин Чавушоглу эскерткен болчу. Тышкы иштер министрлиги Түркия тараптан Кыргызстандагы менчик түрк мектептери тууралуу кайрылуусун алганын, бирок кыргыз тарап аны кунт коюп иликтеп, зарылчылык болсо тиешелүү чаралар көрөөрүн маалымдаган. Кыргызстанда иш алып барган эл аралык Сибат билим берүү мекемеси Гүленге тиешеси бар экендиги айтылат. Аталган мекемеге таандык Кыргызстанда 15ке жакын лицей, мектеп, бир университет жана маданий кайрымдуулук жааттагы уюмдар бар. Каналдан алыстабаңыз, туура бир нече мүнөттөрдөн соң баяндай турган окуялардын кыскача мазмуну төмөндөгүдөй. Аннексияланган Крымдын түштүк федералдык округда кошулушун сындаган Украинанын арызын Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинде Орусия тыюу салды. Аларда дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна туура 35 күн калды. Иш-чарага даярдыктар кызуу жүрүп жаткан чагы, аларда көчмөндөр оюндарын даярданып жаткан бийчилер социалдык түйүндөрдө орой мамиле жасалып, аларга тынууга убакыт жок болуп жатканын айтып арызданып чыгышты. Бишкекте жаңы үйлөнгөн жубайлар өзгөчө бир салтанаттуу той өткөрүштү. Алар дүңгүрөтө той бергендин ордуна кайрымдуулук жасашып, элдин батасын алышты. Жубайлардын тоюнда биздин кабарчыбыз дагы конок болуп келди. Кептеми
Орусияда баштасак, Москва делегациясы аннексияланган Крымдын Түштүк федералдык округга кошулушун сындаган Украинанын арызын Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук кеңешине тыюу салынды. Бул тууралуу Украинанын Бириккен Улуттар Уюмунун алдындагы өкүлчүлүгү Твиттердеги өзүнүн баракчасында жазып чыкты. ТАСС аты аталбаган булагга таянып, арыз долбоорун кароого киргизилгенин, бирок макулдашуу ишке ашпаганын жазды. Белгилесек, Орусия Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук кеңешинде тыюу салынган укугу бар туруктуу 5 мүчөнүн бири Украина Тышкы иштер министрлиги бейшембиде Крымдын Түштүк федералдык округга кошулуусун сындап чыккан болчу. Ал эми чечимдин Крым автоном республикасы жана Севастополь шаары Украинанын эл аралык деңгээлде таанылган чек араларынын статусу үчүн эч кандай укуктук кесепети болбойт деп айтылат ведомствонун билдирүүсүндө. Белгилесек, 28 июлда Орусиянын президенти Владимир Путин Крым менен Севастополь шаарын Түштүк федералдык округга кошуу тууралуу жарлыкка кол койгон. Крым федералдык округу жоюлду, ошентип, ошондой эле жарлыкта бириктирүүнүн максаты мамлекеттик бийликтеги федералдык органдардын ишмердүүлүгүнүн натыйжалуулугун көтөрүү деп белгиленет. Дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна туура 35 күн калды. Бул арада оюн маалында коопсуздукту сактоо боюнча 4000 ашуун күч кызматкерлери тартыларын, миңдеген комузчу Атайдын Маш-Пот оюн чертерин азырынча дүйнөлүк 20 мамлекетте катыша тургандыгын айтылууда. Анткени менен Ысык көлдө курулуп жаткан имараттар менен жол курулуштары уланууда. Алардын катарында ат майданы ушул жылы экинчи жолу кайрадан салынууда. Иш-чарага болгон даярдыкты сындагандар жумуштун ыраты шашылыш түрдө жүрүп жатканын айтышууда. Аларда көчмөндөр оюндарына даярданып жаткандар интернетке тамактанууга да убакыт жок болуп, уюштуруучулар тынууга дагы чыгарбай жатканын айтып арызданышууда. Көчмөндөр оюнунун сапаты, ага кеткен чыгымдар тууралуу кийинки материалда сөз болот. Кабыл Алыш Федерациясынын башкы машыктыруучусу спортчуларды жыл сайын жарыштарга даярдап келет. Анын шакирттери биринчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына катышып, учурда экинчи ирет оюндарга даярдык көрүшүүдө. Спортчулардын ушул сыяктуу ири оюндарга катышуусу медаль жеңип чыгуу мүмкүнчүлүгүн алып келүү менен бирге жалпы федерация үчүн чоң сыймык. Биз дүйнөгө ушул күрөшүбүздү кыйналбай эле ушул көчмөндөр оюну менен дүйнөгө ушундай күрөш дагы каалоочулар кошулгула деген мындай бир чоң плюска ээ болдук деген деп эсептейм да. Уюштуруучулардын пикиринде дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын өткөрүү Кыргызстан экономикасынын өнүгүүсүндө чоң ролду ойнойт. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары бул бренд жана аларды өткөрүү менен бүткүл дүйнөгө өлкөбүздүн кооздугун даңазаласак болот. Оюндарга келген көптөгөн туристтер акчаларын бул жерде сарптап, экономикабызга чоң пайда болот. Оюндарга карата курулган спорттук объектилер келечекте Кыргызстандагы спорттун өнүгүшүнө олуттуу салым кошот. Быйыл этно шаарчадагы абдан чоң масштабта түзүлө турган болуп атат. Бул этно шаарча кийин дагы Кыргызстанга калып, ошонун алкагында туристтик бир объектке айланат деген оюбуз бар. Бул жерден бизден дагы бир нерсе айырмасы бар. Быйыл биздин ипподром реконструкциялангандан кийин эл аралык стандартка жооп бере турган ипподром болот. Ошондуктан биз ушу экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндары менен эң чоң жетишкендиктерге жетсек болот деп эсептейбиз. Анткени бизде келечек муундарга дагы көп нерсени калтырып келгенге шарт болуп атат. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылышына 36 күн калды. Бирок куруучу жана уюштуруучулардын пландалган бардык иштерди убагында бүтүрүүсү күмөн жаратпай койбойт. Анан албетте стадионду кайра кура бериш чыгымга учуроо бул абдан жагымсыз көрүнүш, туура эмес көрүнүш. Ошон мурда азыркыны кайра эле реконструкциялап, ошону чоңойтуп, ошону жакшылап эле тияктаган үстүп баптап койсо деле жакшы болмок. Жолду дагы мына азыр тилекке каршы Чолпон Атага чейин бүтпөсө арсар. Бүтсө да кандай деңгээлде болот, канча чыгым болот, кандай сапат болот, бул чоң суроолорду жаратып атат. Бул жылы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына жалпысынан 1 миллиард 143 миллион сом сарпталат. Бул сумманын дээрлик жарымы мамлекеттик казынадан бөлүнгөн. Кыргызстан экинчи ирет уюштуруп жаткан иш-чара ишеничтерди актайт деп күтүлүүдө. Саясатчы, жарандык активист Сейтек Качкынбай менен көчмөндөр оюнуна болгон даярдыктарга себеп салуу менен кетирилген мүчүрүштүктөр, албетте бул өткөн жылдагы, анан коюлган максаттар тууралуу сүйлөшкөнө жатабыз. Сейтек мырза, куш келипсиз биздин студияга. Арбаңыздар.
Мен дароо эле даярдыктан баштайын деп атам, себеби дегенде 1 ай калды дегенибиз менен албетте бул убакыт тез эле өтүп кетет. Азыр экинчи жолу былтыркы салынган ат майданда курулуш, ошол эле жол салынып жаткан жогоруда белгилеп өттүк. Буга кошултуп албетте каражаттар дагы кетүүдө. Анткени менен багы азырынча албетте багы оюн өтөт дегенден кийин эч нерсе өзгөртүлбөйт, коноктор чакырылган жана башка. Ошентсе дагы бул суроону төмөндөгү суроону берейин деп жатам. Азыркы биздин ошол экономикабызды эске алганда, анан дагы жогорудагы айрым ошол эле жарандык активисттер, укук коргоочулар белгилеп жаткандай эле шашылыш жумуштардын кыска убакыт мөөнөттө аткарылып жаткандан улам, балким дагы ушул оюнду мыктылап даярданып алып өткөрсө мындай өксүктөр болбойт беле деп ойлоп кетебиз да. Сиз кандай ойдосуз бул боюнча? Бул нерсеге негизинен бардык нерсе өтүп жатканда биз бул себеби экинчи жолу кайталанып атпайбы 2 жыл мурда өткөндөн кийинчи. Биз бул жерде максатка жараша анын маанисин карашыбыз керек да. Мен ишенгим келип турат. Менин түшүнүгүмдө бул көчмөндөр оюну деген иш-чара 2 максат көздөп өткөрүлгөн болуш керек деп ойлойм да. Биринчиси бул туризмди промоушн кылуу, Кыргыз Республикасынын туризм базарында дүйнө жүзүндө өзүн промоушн кылып, өзүн ошону реклама кылуу да. Биз мынандай туристтик өлкөбүз, бизге келгиле, биз ачыкпыз дегенчи. Өзүбүздү апил кылуу дүйнөгө. Анан экинчиси бул улут куруу деген жалпы өлкөдөгү масштабтык программанын улут куруу саясатынын алкагындагы бир иш-чара болуш керек да. Себеби биз өзүбүздүн этно оюндарды дагы бир жолу бышыктоо аркылуу, бирөөгө көрсөтүү аркылуу биз өзүнүн улуттук биримдигибизди, улуттук айдентитибизди, орусча айтканда идентичность, ушуну бириктөө, чыңоо болуп турат да. Негизи ушул көздөп өткөргөндө бери мындан бүгүнкүгө чейин 2 жыл өтүп отурат. Бирок биз ушул 2 жыл мурун өткөргөн мүчүлүштөрдөн, катачылыктардан кандай сабак алдык? Биз ошону эске алып, анан быйыл өткөрсөк жакшы болмок да. Арине бул 2 жылдын ичинде ошол 2 жылдык эффектти бүгүн биз байкап коюу анчалык али эртедир. Мисалы, туристтердин багыты бүгүн туристтердин агымы көбөйдүбү? Ошол 2 жылдын ичинде улуттук аң сезимибиз күчөп кеттиби? Улуттук биримдик күчөп кеттиби? Бул ушул нерселерди биринчи мониторинг кылып, мониторинг жүргүзүп, ушуларды методологиялык жактан аныктап алгандан кийин анан ушул проектке мындан ары дагы мисалы 100 миллион сомдон 400 миллион сомго чейинки акчаны кетирип инвестиция кылуунун мааниси бар беле, жок беле? Биз ушуну анан ушул жактан карасак өзүн актамак да бул проект. Ооба, сиз айткандай экинчи ирет өткөрүлүп жаткан соң албетте бизде тажрыйба бар деп айтсак туура эле болсо керек. Ушуну улам эми сиздер баягы биз сыяктуу журналисттер тараткан маалыматтарды карап, кандай даярдыктар өтүп жаткан тууралуу кабардар болуп жатсаңыз керек. Ушундан улам сиз кандай баа берет элеңиз? Ооба, мурунку жылдары өткөрүлгөн биринчи тажрыйбаны эске алганда быйылкы даярдыктар кандай болуп жатат сиздин бааңызда? Мен кичине чочулуум бар, анан бир аз шегим болуп атат. Биз мындайча чынды айтканда азыр 35 эле күн калыптыр да, баш аягы 1 ай калыптыр. Азыр 1 айдын ичинде бул ал жерде инфраструктураны кайра карап чыгуу, жолдорду куруу, ал жердеги мындай коомдук жыргалчылыктардын кайсы бир бөлүгүн жасоо элемент иштери турат да. Буларды эми бизде баягындай административдик курал катары көп колдонулуп, мындай иш-чаралар көбүнчө бул инвестиция кайра өзүн пайда алып келет деген сыяктуу кылып бир менчик секторлор менен кошо ишке алып барылбады мен билбейт экем. Эгер андай болбогон болсо, үстү жактан батыраак бүткүлө дегенде мүмкүн мүчүлүштөр сөзсүз кетет деп ойлойм да. Шашып, ушуп, мындай сыртын гана көрсөткөнгө аракет кылып жасайт, бирок анын сапаты чындап эле өзүнө төп келеби келбейби, буну биз көрө жатарбыз али дагычы. Сейтек мырза, менимче сиз билесиз, көчмөн калктарынын бири болгон Монголиядагы ушул жакын арада эле ошол көчмөндөр оюнуна окшош болгон фестиваль өткөрдү. Ошондо дүйнөнүн алдыңкы лидерлери барышып ошол Монголияда ал эмес кайсы бир оюндарды өздөрү аткарып көрүшүп, мындай кызыктуу өткөргөндөй түр калтырды да. Бирок эң башкысы бул маселе эмес. Ошол эле иш-чара өткөндөн кийин Монголияга инвестиция салабыз деген көптөгөн мамлекеттердин багы өзүнүн билдирүүлөрү болду дегендей. Анан кайра эле Кыргызстанга салыштырганда биз баарын чачып, же болбосо чачып деген туура эмес болуп калар, сарптаган да каражатты. Ошол эле туризмди даңазалоодон тышкары дагы биз да коноктор чакырып жатабыз, белгилүү конокторду. Ошолорду эске алганда Монголия сыяктуу эле
алардын сапарын дагы пайдалануу менен алар дагы кызматташууга тартсак болот беле? Туура айтасыз, бул иш-чара эгер мамлекеттик проект катары карай турган болсок, бул түздөн түз биздин тышкы саясат менен байланышы бар оюндар да. Бул деген жерде биз монголдордой болуп, биз тышкы саясатты туура колдонсок, мисалы монголдор деген караңыз, ошол Меркель келип эле Монголияга учуп барды. Ал жерде дүйнөдөгү менмин деген G7-дин улуу жетиликтин мүчөлөрү чогулуп отурду да. Бул деген өтө чоң иш да. Ошо сыяктуу биз дагы тышкы саясатта буну тышкы саясат катары да колдонсок болот да. Биз көбүрөөк бул оюнга тышкы Европадан, Америкадан, Жапандан ошол жактын тышкы саясаты менен айкалыштырып, ошол жактан улуу конокторду көбүрөөк чакырып, ошол жакка көбүрөөк аппел кылсак жакшы болмок. Себеби дегенде биз өлкөбүздү туристтик мамлекет катары карай турган болсок, келечекте биз өзүбүздүн таргет групп, баягындай целевая аудитория, максат аудиториябызды аныктап алышыбыз керек да. Биз кимге биз өзүбүздүн туристтик товарыбызды сатабыз депчи. Биз баягындай жакыр бакпекерлерге же жалаң байларга, орто класстарга депчи. Эгер орто класстарга, байларга дей турган болсок, анда биз көбүрөөк бул иш-чараны тышкы саясаттын куралы катары Европага, Швецияга, мисалы Францияга, Америкага, Жапанга, Түштүк Кореяга, Жаңы Зеландия, Австралияларга көбүрөөк чыга турган каналдарды колдонуп, жана ошолордун масс медиасынын менен кызматташып, көбүрөөк ошол жакка реклама кылсак, монголдордой болуп, бул эффектиси көбүрөөк болмок да. Рахмат айтам Сейтек мырза сизге. Саясатчы, жарандык активист Сейтек Качкынбай менен көчмөндөр оюнуна болгон даярдыктарга себеп салуу менен кетирилген мүчүлүштүктөр, коюлган максаттар тууралуу баарлаштык. Эми жагымдуу бир кабарга токтололук. Шаардагы мечиттердин биринде жаңы үйлөнгөн жубайлар өзгөчө бир салтанат менен той өткөрүштү. Алар катардагы жаштар өткөргөн тойдон ошол эле кымбат баалуу автоунаалардын жүрүшүнөн баш тартып, чогултулган каражатты кайрымдуулукка жумшашты. Эки жаштын жупуну өткөн үйлөнүү тоюна менин кесиптешим да күбө болуп келди. Асема 6 жашта, ал мектеп формасын биринчи ирет кийип жатат. Себеби кичинекей Асема көзүндө мектепке барат. Ырдайм, окуйм. Өзгөчөлөнгөн салтанатка Асема апасы жана байкеси менен келген. Ал эми аларга мектеп формасы жана мектеп куралдарын тапшыруу капысынан болгон эмес. Себеби кызын апасы Гүлшан жергиликтүү райондук башкармалыкта көп балалуу эне катары каттоодо турган. Ошондон улам социалдык кызматкерлердин аракети менен бүгүн мынтип 1-класстын окуучусу белектерге ээ болду. Рамзан, Ухлисун. Балдар кийинип жаткан маалда 2 жаштагы келип калганга үлгүрүштү. Келген коноктордун каалоо тилектеринен кийин 2 жаш алдыда дагы ушундай иш-чараларды өткөрүүнү пландап жатканын айтышты. Биз үйлөнүп жаткандардын үйлөнүү үлпөт тойлоруна канчалаган каражат кетип атканын баарыбыз жакшы билебиз. Андан көрө колунда жок жардамга муктаж үй бүлөлөргө ошол каражатты жумшап жардам берсек жакшы болмок. Жаштар бул иш-чара коомчулукта өз ордун табаарына терең ишенишет. Үй бүлө кожоюну эстафетаны үйлөнүүгө камданып жаткан курбуларына узатаарын убадалады. Алар дагы эстафетаны кабыл алгандан кийин ондогон балдарга жардам беришет. Ушундай күндүн негизги жаңылыктары менен Айгерим Жаныкул тааныштырдым. Алдагы эс алуу күндөрүңүздөр жакшы маанайда өтүүсүн каалайм. Баса белгилей кетейин, 11 каналынын жалпы жамааты бүгүнкү күндөн баштап эмгек өргүүгө чыгып жатат. Ошондуктан сиздер менен биз сентябрь айында учурашып калабыз деп жатабыз. Андыктан ал убакытка чейин кайрадан жолугушканча аман туруңуздар.